Çalkalап, жай движениемен кайра алдыга. Кайра артка. Мындағы апалар көнүгүүлөрдү калтырбай жасоого үйрөнүп жатышат. Башында бир аз кыйналганы менен азыр көнүп калышты. Бир гана дары дармек колдоно бербей, дене бойдун кыймыл аракетин дагы күчөтүшүүдө. Зура Мырзабаева Талас районуна караштуу Сасык Булак айылынын тургуну. Ал аталган ооруканага келип дарыланып турат. Көнүгүүнү жасоону адатка айлангандан бери саламаттыгы кыйла жакшырган. Бул эң жеңил вишарет экен. Өзгөчө жана бутту эметкен бул тишеге пайдалуу экен. Анан Кудайга шүгүр жеңил болуп 18 кыздан бетер ойноп калдык, жакшы болду. Ушул жердеги врачтарга, ушул жерде иштеген коллективдин баарына биз энелердин атынан ушул жерде жаткан больницадагы жаткандардын баары рахмат айтабыз, ыраазыбыз. Тез солуусу күндөн күнгө оңолуп баратыр. Негизи ардагерлердин ооруканасында карыларга көнүгүү жасоону талап кылуу камтылган эмес. Муну оорукананын дарыгерлери өздөрү демилге кылып киргизишкен. Мындан тышкары дагы ооруканада улайган курактагылар үчүн баардык шарттары бар. Ичи таза жана тартип катуу. Аталган оорукана Союз мезгилинен бери калк арасында спец больница деп дагы аталып келет. Реабилитация болгондон кийин буларды эми кабына келтириш үчүн инфаркт болобу, инсульт болобу, же болбосо дененин чыңоо үчүн болсо дагы келишет. Массаж бар, процедуралар бар, парафин бар, лечебный физкультура өзүңөр көргөндөй гимнастика күнүгө эртең гимнастикадан башталат. Ошол темп менен анан кийин процедуралар кете берет да. Ардагерлердин ооруканасында атайын шарттары өзгөчөлөнгөн бөлмөлөр дагы бар. Алардын биринде алыскы Манас районунун Жайылган айылынын тургундары дарыланууда. Эки абысындын биринин буту бүгүлбөй кыйнаса, экинчисинин кан басымы жогору. Ооруканага келгенден бери абалдары жакшырып баратат. Мыкты медициналык тейлөө, таза тамак аш, жылуу бөлмө жана эс алууга түзүлгөн шарттар апаларга жаккан. Анан дагы көнүгүү жасагандан бери кыймылдары жакшырып кубанышууда. Мурун жүрүп өттүрбүз, чынын эле айтканда мурун жүрүп өттүрбүз, эч нерсе аракети жок. Энди мына кичине аракет кылып, физкультура, ар кылып, ар упражнениялар кылып гана сал бутубуз ийкемге келип калды. Анан үстүнө буяктында кичине дарилери бар, дары-дармеги кошумча болот. Анан жакшы эле кадыресе эс алып кетебиз. Ушул сапар давлением 220-га чыгып кетип үйдө. Ошодон эле ойбой ушака барайын деп калдым. Кой, Калиманга жетейик. Жакшы карайтайын алып кетейин. Ылдыйлап калыптыр. 160 болуп калыптыр. Аябай жакшы. Сестралар да нянькасына чейин жакшы. Карыларды кубаттап ден соолугун чыңдаган ооруканада 55 керебет бар. Андагы бейтаптарга 45 медициналык кызматкер кам көрөт. Бирок алардын ичинен 4-өө гана дарыгер. Ушул күнгө чейин ак халатчандар аз айлык менен жашап, Гиппократтын антынан чыкпай, ак тилден кызмат кылып келишкен. Эми президент Садыр Жапаровдун айлыктарды көтөрүү чечими мындагы дарыгерлерге дагы дем күч берди. Көбүрөөк айлык алган өтө кубанычтуу экен. Үй бүлөнүн астына жүзүн жарык экен. Буюрса алабыз деп туруп атабыз. Көп нерсебизге жарап кетет окшойт. Чоң рахмат президентибизге, бизге дагы көңүл бурганына. Мындан дагы көбүрөөк $1000 жетсебиз деп атат эми биздин министрибиз. Чоң ишеничтебиз. $1000 жетсе, биз деген мындан да жакшы ишетебиз деп ойлойм. Биз үчүн чоң стимул болот да бул. Бүгүнкү күндө ардагерлердин ооруканасы дарылоо жана реабилитациялоо багытта иштеп жатат. Мурда оорукана согуштун ардагерлерин дарылаган. Азыр ал адамдар калбай калгандыктан эмгектин ардагерлерин жана пенсия курагындагылардын саламаттыгын чыңдоодо. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.